артынан чыкты да жанагы апамды чачынан сүйрөп баратат. Кане же чоң бир кирпич менен чапты. Колундагы кулпусу менен апамды мондайдан көстөргө ургулай берген экен. Эч качан кетпейт бул нерсечи. Ушул нерсени кантип унутам билбейм ба. Ошол нерсе болгонго чейин вообще коркчу эмесмин. Айылда чоңойгонбуз да биз. Азыр мисалы азыркы кезим турат го мисалы. Азыр ошол жака бар десем мисалы бара албайм да, корком. Элди тыя албайт экенсиң баары бир. Элге жакшы нерсе кылсаң дагы жазышат, жаман нерсе кылсаң дагы жазышат. Мен мага караганда жубайым кичине атактуураак. Эми идеальный эч ким болбойт да. Мындай мен давай деп түртмөлөмөйүнчө кылбайт. Үйлөнгөндөн кийин аябай тилендим да, мага именно кыз берчи, Алла кыз берчи. Ырчылар менен аралашып жүргөн жакшы, бирок мен негизи аябай деле аралашпайм. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конок келип отурат. Кимдей турган болсоңуздар, буга чейин өзгөчө ырларды жараткан, өзүнүн үнү дагы, стили дагы башкача болгон Элзар Тиленбаев келип отурат. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мен да аябай кубанычтамын, аябай сонун болуп калыптыр. Негизи Суперинфого биринчи жолу келип атасыңар, Жок, бул жака келгем. Келгенсиз. Ооба, бирок эме газетага келгем. Мурда. Көптөн бери интервью бере элек экенсиз, жана дагы айтып кеттиңиз өзүңүз дагы. Негизи эле көп нерсе чогулуп калса керек, ырчыларда болобу, ушуну төксөм болот эле, барып интервьюга чакырса болот эле деген дагы сезимдер болсо керек. Мону айтып берейин, интервьюга барып деген болуп көрөлүк. Негизичи мындай келгенде ошо суроосуна эле жооп берип. Атайын даярданбайм да. Жашоомдо болуп жүргөн эле нерселерди айтып берем. Анан чын айтсам андай болбойт экен, мисалы интервьюга келип мону айтып берейинчи, тигини айтып берейинчи деген. Күзгүгө каранып алып репетиция кылып андай жокпу? Жок, андай жок. Бизде андай жок. Бирок кантсе дагы кыялданып жеткен ушул, эгерде сиз жөнөкөй адам болсоңуз бул жака чакырбайт болчук да. Ушул эле кыялданып жеткен максатыңыз десем дагы туура болот го. Ооба. Негизи эле ушул чыгармачылык жолдо өзүңүзгө өзүңүз жол салдыңыз дейинчи. Анан кыялдандыңыз беле негизи ушул жашоону, ушул көрүнүштү? Өткөндө бир жерден окуп калдым эле, апа мен кечеги кыялымда бүгүн жашап жатам депчи. Анысы кандай? Бул бир кездеги аябай чоң кыял болчу да, элементарно могу Суперинфодо жана сүрөттөрдү кезип алып, дневниктерге чаптагы. Бизден улуу байкелерибизди көмүр тутуп, мен өзгөчө Султан байкени аябай ырларын аябай угуп, аябай жакшы көрчүмүн. Султан Садыралиев байкени. Анан бир күнү окуудан кеч чыгабыз да постоянно. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася Мой О тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү жана 3 жеке бөлмөлүү үй алды. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Тегистерде чыгабыз, анан маршруткада кетип баратсам, Султан байке Кыргызстан оңдорунда бир радиодо отурган. Анан ошо сүйлөп келет, мен туруп алып угуп келдим анан. Ошондо бир кыялдандым эле да. Бир ошо мен деле ошо эфир эле тиги радиодо отурганда могу маршруткадагылар мени укса деп. Ошол сыяктуу кыялдар болгон да. Анан бүгүн ошо Суперинфо көчөгөн чалганда дагы жүрөгүмө тык эте түштүм. Неге дегенде ошол бир кездеги кыялдарым эле. Бул дагы ошо мен дагы гезит бетине чыксам, телевизорго чыксам, элдерге ырларым жөнүндө, чыгармачылыгым жөнүндө айтып берсем деген кыялдар эле да бир кездеги. Ошол кыялыбыз ишке ашып. Сонун куттуктайбыз. Бул өзүңүздүн жолуңуз. Ал эми шоу-бизнестин жашоосу кандай экен? Аралашкан, ичине чогуу кайнаган, башка бир сиз жылдыз санаган адамдар менен жүргөн, кандай нерселерге жолуктуңуз, кандай этаптардан өттүңүз ушуга келиш үчүн? Ушуга келиш үчүн көп эле этаптардан өттүк негизи. Мисалы, ар бир ырчын эле бул эмеси болуш керек. Ар бирөөнүн башынан эле өткөн нерселер болуш керек ошо. Мен мисалы мындай этаптардан өттүм. Ошо ыр жаздырам деп, клип тарттырам деп, стройкада иштеп, ошол акчаларымды
ырга жумшаган күндөр болду. Аны эң башынан алсам мен ошо Россияда иштеп акчамды чогултуп именно ошо ырчы болом деп акчамды чогултуп келип ошо ырга клиптерге жумшап азыр ушул күнгө жетип отурабыз десем болот. Ырчылар менен аралашып жүргөн жакшы, бирок мен негизи аябай деле аралашпайм. Эмнеге? Эми баягы аралашпайм деген кандай мындай сырымды төгүп же болбосо сырдашпайм да, баары менен эле ассалам алейкум деп эле. Эмнеге андай? Бир мындай коркунучтар бар да. Коркунучтар эле жок, бирок негизи мындай дайыма сак болуп жүрөм да. Эмнеге дегенде шоу бизнести жамандагандай болбойн. Бул жаман, тиги жаман дебейм го, бирок ортодо ар кандай ушактар, ар кандай нерселер жүрүп кетет. Ошон үчүн саналуу эле адамдар менен сый мамиледе сырдашып жүрөм. Ошо. Негизи эле ушул тойдон бери кезгеликкенбиз, тойдон бери анан айтсаңыз, Айгерим айымга баш коштуңуздар, анан ошол учурда көпчүлүк чыгарган посттор мындай Айгерим эже өзү ачык шайыр бетке айткан кыз го. Анан көп мындай хейт дагы болуп атты да. Жаман комментарий да жазылып атты. Жаңы эле баш кошсоңор депчи. Анан ушинтип күлбө, эми ар кандай комментарийлер бар экен. Ошону кандай кабыл алдыңыздар? Мен негизи эле ар бир комментарийге аябай чын жүрөгүм менен кабыл ала берем да. Негизи элечи. Анан Айгеримден үйрөнүп атам ошол нерсени карабай, жүрөккө албай койгон. Ал мисалы мен ал үчүн кээде эме кылам да, монтип жазып отур, карачы, эмнеге мынтип жазды деп ушинтип беребиз. Эмне кыласың, башыңды ооруттап коет анан. Кайра мындай болуп калам да, ал типа. Андан жакшы нерсе үйрөнүп атам да. А то ар бир комментарийге көңүл бура бере турган болсоң, эртелеп өлүп калчу дейт. Ал туура. Элди тыя албайт экенсиң баары бир. Элге жакшы нерсе кылсаң дагы жазышат, жаман нерсе кылсаң дагы жазышат. Эл баары бир жаза беришет экен да, жанагы кишидей болуп. Эшегин жетелеп баратса, эмне жетелеп алды, минип албайбы дегендей болуп. Инисин мингиз койсо, жапжаш эле экен, байкесин мингиз койбойбу дегендей да. Ошон үчүн элди тыя албайсың. Бирок эл бар үчүн бир чети жакшы экен да, ушу кандай эмне болбосун, мисалы черный пиар, тоже пиар деп коет го. Ошол нерсе деле баягы бизге активистти көтөрүп атты десем болот да. Ооба. Кандай болбосун. Значит, хейтерлер салым кошот да. Хейтерлер сон салым кошот да. Анан кандай СМС болбосун, кандай комментарий болбосун, бизге плюс. Ошон үчүн жаза бергиле да. Бирок жүрөгүңүздү ооруткан, жүрөгүңөргө катуу тийген комментарий кайсы болду сиз үчүн? Эме кылбайм эле, артынан издеп, эмне жазасың дак дебейм. Издесеңиз да таба албайсыз го. Ошондой. Жекеңизге өткөн комментарий, кандай комментарийлер айтып атасыз? Мага негизи айтайынбы, негизи бүт жалаң жакшы комментарий жазылат да, Кудайга шүгүр. Анан Айгош экөөбүз үйлөнгөндөн кийин анан уже акырын хейтерлер келе баштады. Билбейм каяктан келе баштады. Айгеримдин хейтерлери окшойт. Анткени мен ар бир мисалы комментарийлерди окуйм, YouTube'га кирип окуйм, ар бир постума окуйм, сүрөт, видеолордун астында мындай мага келген комментарий, жаман комментарий жок да. Анан экөөбүзгө келип калат кээде. Анан уже акырындан мага азыр келе баштады окшойт. Бирок азыр көнүп баратасыз. Көнүп калдык уже. Айгерим көндүрүп койду уже. Негизи эле Айгерим айым экөөңүздөрдүн баш кошконуңуздарга канча убакыт болду? Кудай буюрса 8 айдай болуп калды окшойт. Ооба. Эми ата болоюн деп атасыздар. Анан негизи эле Айгерим айымдын эмнесине карап, ушул менин адамым деген чечим чыгардыңыз эле? Башында жөн эле сүйлөшсөңүз керек, же башында эле билдиңизби ушул менин адамым экен деп? Мен Айгеримдин менин адамым экенин деген эмеден билгем. Ушунчалык ак көңүл, аябай боорукер, анан мындай мен дегенде аябай мындай бир жан берүүчүдөй болуп турат да. Мисалы мага жаман сөз тийгизбейт. Бирөө мен жөнүндө сүйлөп койсо ада бүт урушуп кетиши мүмкүн. Мен ошол нерселерин байкап, анан мен аябай ооруп жатып калгам бир жолу. Баягы коронавирус учурундачы. Анан ошондо элдин баары ооруп, мисалы бирөөдөн бирөө коркуп, мисалы мен ооруп атсам, сиз менин жаныма келбейт болчусуздар, мисалычы.
ошондой моментте дагы жаныма келип даарысын берип тамагын жасап берип баягы өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн жанын сайып мага жанымда болгон да. Чынын айтсам мындай если грипп болсо мындай эле оңой эле өтүп кетет го. Ошондо аябай катуу ооругам, прям мындай башымды көтөрүп дарыны ала албай калганча ооругам да. Ошондон кийин анан мен адам экен деп ойлоп калгам. Ошондон бери сонун эле, Кудайга шүгүр. Ал учурда сүйлөшүп жүргөн кезиңиздер болчу. Жаңы сүйлөшүп жүргөн кез болчу. 4 жыл убакыт сүйлөштүңүздөр, анан алгандан кийин мындай күтпөгөн нерселер, күтпөгөн мүнөздөр чыктыбы? Ушундай беле депчи. Же 4 жыл сүйлөшкөн үчүн билинген жокпу? Жана дагы эмеге газетага да ушул жөнүндө айттым го. Биз ошол нерсенин баарын кыз жигит болуп жүргөн убакта эле билип алып турабыз да. Бул жакшы нерсе. Эмнеге дегенде биз баягы үйлөнгөндөн кийин ошол кыялдарыбыз чыкканда анда бир топ маселе болмок экен ортодочу. Биз буга чейин баягы экөөбүздөн ырчы болгондуктан көбүнчө убактыбыз чогуу болуп калат. Мисалы студияда мен анын клиптерине тартышам же болбосо мындай экөөбүздүн жолубуз бир да, тойго барсак, выступленияга тияк бияка барсак. Ошон үчүн биз ошол нерсенин баарын кыз жигит болуп жүргөндө эле бирибизди билип алганбыз, мындайча айтканда беш колдой эле билип алганбыз. Мен анын кыялын билем, кайсыл убакта жини келгенде эмне кылыш керек, ыйлаганда эмне кылып соротуп коюш керек деген нерселердин баарын билем да. Ошон үчүн бизге азыр оңой болуп атат. Ал да мага ошондой болот. Мен жиним келип атканда эмне кылыш керек экенин билет. Бири-бирибизди жакшы түшүнүп алып туруп анан үйлөндүк да. Ошон үчүн азыр мындай кыз жигит болуп жүргөндө мындай экенин билгенде деген суроо болгон жок менде азыр. Анда деле болгон жок болуш керек, билбейм. Баары бир плюс минус жактары болуп турат да. Анан Айгерим айымдын 3 минус жактарын айтып өтсөңүз. Минус жактары жок. Эми сиз толуктап турган жактарын. Мен ал минуска деле кирбейт бул нерсе. Эме мындай мен давай деп түртмөлөмөйүнчө кылбайт. Ошол эле го. Мени күтө берет да. Мисалы ыр жастарда деле. Бирок кээде туруп мени наоборот ойготуп таштайт. Ушундай. Эми идеальный эч ким болбойт да. Кемчиликсиз адам болбойт дегендей. Бири-бирибизди мындай менде минус кетип атабы? Ал толуктайт. Андан кетип атабы? Мен толуктайм дегендей. Анан экөөбүз мындай деп сүйлөшүп алганбыз. Менден бир нерсе жакпай атабы сага? Сен келип эле акырын айтып кой. Сен монуңду оңошуң керек экен десең, мен сага ответ бербей кайра ошондо оңойм. А если сенден бир нерсе жакпай атса, мен барып сага айтам, сен ошоңду оңо деп алгам, деп сүйлөшүп алганбыз да. Ошон үчүн дагы жеңил. Сон азыркы учурда эми жубайыңыз кош бойлуу, анан ата болууга даярданып жаткан учуруңуз. Негизи кандай ата чыгат деп ойлоп атасыз сизден? Кудайга шүгүр. Жакшы эле ата чыган болуш керек эми. Мен аябай кечке мындай үйлөнгөндөн кийин аябай тилендим да, мага именно кыз берчи, Алла кыз берчи. Кызды болоюнчу деп. Ошол нерсенин баарын тиленип күнүгө тиленип аткандан кийин мен жакшы эле ата болом го деп ойлойм. Эмнеге кыз тилендиңиз? Кыз киши аябай күйүмдүү болот го. Үй бүлөсүнө, ата энесине жароокер болот, боорукер болот. Билбейм, мындай жүрөгүм кечке кыз дей берет да. Анан элементарно азыр деле мисалы төрөлүп элек го. Мынтип барып курсагана сүйлөшсөң кайра сага сүйлөгөндөй эле сөзүлө берет да. Анан мынтип колуң менен кармап койсоң мынтип тийип аткандай сыяктуу болуп эле жыргай берем иши ошентипчи. Анан ошонун баары ошондой сонун сезимдер болуп аткандан кийин жакшы эле ата болом го буюрса. Именно мен билбейм, бирок могу ата жактан именно ата деген нерсеге ата деген нерсеге аябай эме басым жасайм, короче. Ата деген статуска татыктуу ата болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Татыктуу ата болуш үчүн балдарга жакшы көңүл буруш керек. Балдарды басынтпаш керек. Балдарды наоборот макташ керек. Баланы мисалы сен мондайсың, сен колуңан эчтеке келбейт, сен деген мондайсың. Жандай жаныбарлардын аттарына салып
уша турган болсоң бала наоборот сага өчөшүп атайын кылат да. Элементарно мисалы бир кичинекей сүрөт тартып койсо, сону тартып турсуң го. Буну кайдан үйрөндүң? Дагы тартып келчи десең, бала ошондон ары дагы өскөнгө умтулат да. Ошон үчүн баланы дайыма мактай бериш керек. Көңүл буруп туруш керек ар бир нерсесине. Элементарно сага ырдап берсе, бийлеп берсе, ошого минтип кол чаап отуруп мындай баланын көңүлүн алсаң, ал ар бир сенин атаңдын кылган нерсеси жүрөгүндө кала берет да, мисалы эс тарткандан баштапчы. Анан кийин айтат го, мисалы мен деле сиз деле айтасыз го, мисалы атам кичинекейинде мончу эле депчи. Ошон үчүн баланы детский травма деп коет го, ошентип албаш үчүн кичинекей кезинде дайыма жакшы нерселерди кылыш керек. Азыр эми таанымалдуулуктун деги эле шоу бизнес чөйрөсүндө аралашып жүрөсүз да. Кийин кокусунан балдарыңыздар мен дагы шоу бизнеске аралашкым келет десе, кандай көз карашта болот элеңиз? Балаң эси чындап эле таланттуу болуп, монтип бир байкалат го, таланттуу адам. Ырдаганы чындап мындай кийин ырчуу болуп кете турганын байкасам, мен поддержка бермекмин. Жана Суперинфого берип аткан маегиңизде уксам ушул айтып калбадыңызбы, мен башка ырчыларды менен жүргөндө өзүмдү кичине ылдыйраак сезем депчи. Мунун себеби эмнеде, эмнеге ылдый сезесиз өзүңүздү? Эми кандай десем, ылдый сезем дегенде ылдый эмесмин, конечно, бирок баягы алардын эмесине же статустарына өзүмдү мындай эме кылып аламбы, мындай теңелдирип аламбы, билбейм, чыгып мындай дайыма арасынан жөнөкөй адамдарды издегенге аракет кылам да. Анан ошолор менен барып сүйлөшсөм, мындай жүрөгүм спокойно болуп калат да. Ошолор менен барып сүйлөшсөм, ошолор мендик адамдардай болуп калат да. Анан айта албайм, билбейм, чыгып ушундай боло берет дайыма эле. Жөнөкөй адамдар дегенде кимдер чөйрөңүздөн жөнөкөй адамдар, кимдер менен жакшы сүйлөшөсүз? Аттарын айтпай эле коеюн эми, бирок билинет. Мен анын атайын издебейм, могу так, могу жөнөкөй депчи, баягы билинет го адамдар. Бирөөсү керсегишет, бирөөсү высокомерный болушат, бирөөсү ошо атактуулугуна таянышат, бирөөсү чындап эле туубаса эле ошондой болот дегендейчи. Анан өзүм курактуу, негизи могу өзүм курактагы досторум көбүнчөсү эле ошо жөнөкөй, карапайым балдар. Ошолор менен көбүнчө. Негизи эле ушул атактуулук дагы бөлүнөт да. Мисалы, азыр келатасыздар, жубайыңыздар экөөңүздөр азыр бир эле катарда келатасыздар деп айткым келип атат. Анан эгерде жубайыңыз көбүрөөк бир элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, зоолосу көтөрүлүп кеткен учурда сиз кандай карайсыз? Буга мындай жол бересизби же? Мен азыр ойлоп көрсөм, азыр деле мага караганда жубайым кичине атактуураак. Көз мончогум дегенери жакшы, көп элге таанымал болуп, жакшы болду. Мен наоборот сыймыктанам, поддержка берем. Баягы неге мен атактуу эмесмин, анан ал атактуу деген нерсе жашабайт менде. Мен наоборот ошол көз мончогум деген ырына ырдабайсыңбы, чыгарбайсыңбы деп мен эме кылгам. Анткени ал деген тойго эле деп жаздырган да аларынчы. Тойго эле антрактардайм деп. Анан мен кой чыгар бул деген элге жаккан экен деп чыгарганга аракет кылам. Мен себепкер болгом да, ошон үчүн мен даже өзүмө өзүм сыймыктанам, ошолор мен аркылуу мени угуп чыгарган үчүн. Мен поддержка берем, наоборот сүйүнөм. Азыр сизден бир чыгарма сураналы, Кандай чыгарма кайсы чыгарманы ырдап бересиз? Негизи жүрөгүмө эски ырлар аябай жагат. Комуз менен ырдаган ырлар жагат окшойт э? Комуз менен ырдаган ырлар. Аябай укмуш сөздөр камтылган экен да. Бир ыр аябай жагып калды, ошону ырдап берейин э. Эмне деген ыр? Сүйүп калсам мен эми күнөөлүү элем деген. Ой, келиңиз. Бир куплет ырдап берейин. Канатындай куштардын каштарына мен кундуз сымал өрүлгөн чачтарыңа мен ашык болдум сулуу кыз айлагыла көр сүйүп калсам мен эмиң ай күнөөлүү белем ай күнөөлүү белем
жазда жамгыр жагандай ага жарашып ашыгыма боло көрсен да мага ашык жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен келечекке баралы колду кармашып ай бирге жанашып калбай адашып. Сөздөрүнө адашып кетсем таарынбагыла да. Үнүңүзгө береке. Рахмат. Негизи эски ырларды деле жакшы ырдайт экенсиз, э? Билбейм, аябай жакшы ырдайм деп монтип эле төш кагып айта албайм эми. Жүрөккө жаккан ырларды ырдай беребиз. Сону ырдайт экенсиз. Анан негизи эле клиптериңиз мындай кыска метраждуу кинолор сыяктуу тартылат да. Анан менин оюмча, мисалы кино тартсаңыз дагы болот деген сыяктуу ойлонгом да. Негизи ушундай ойлор болду беле өзүңүздө? Ооба, мен азыр баягы кечке ар бир нерсени мисалы пландап аласың го. Анан ошол нерсе планда жүрөгүңдө аткармайынча бир тешкилей берет го. Азыркы менин планымда ошол кино тартсамбы деген ойдо жүрөм. Сценарийсин жазып койгом. Сценарий даяр. Даяр. Ошо кинонун атын да коюп алгам. Бир кан деп аталат. Бир кан? Эмнеге бир кан? Ошо кинонун анын эмесин эң ошол бир эле жеринде камтылган да. Неге бир кан экенчи? Азыр айтып салсам уже кызыгы кетип калбайт. Жок, эми аны баштагандан кийин реклама кылайын, анан баштай элек жатып эле реклама Бирок кылсам сүйүү болот. тууралуу. Сүйүү эмес, бир тууган тууралуу. Ошон үчүн бир кан окшойт. Жана дагы айтып өтпөдүмбү ушул чет элдик бир рубриканы көрүп калдым депчи. Негизи эле ал жактан таанымал, атактуу ырчылар келип, ушул өзүнүн коркунучтары тууралуу айтып берет экен да. Жашоосунда болгон эң коркунучтуу учуру тууралуучу. Негизи эле мен сизден да ушундай учурларыңыз барбы, мындай жашооңузду өзгөртүүгөн, ошол коркуудан ушунчалык мындай сабак алгансыз, таасирленгенсиз, ушундай учуруңуз болгонбу? Бул нерсе мен эч качан кетпейт, бул нерсечи. Ушул нерсени кантип унутам билбейм ба. Мен бул ага чейин ошол нерсе болгонго чейин вообще коркчу эмесмин. Айылда чоңойгонбуз да биз. Айылда уй издеп, мүрзөлөрдүн арасында эле уй издеп, анан Актабада бир чоң парк бар, ошоктон деле мисалы жалгыз келип эле жалгыз кетчүмүн. Азыр мисалы азыркы кезим турат го, мисалы азыр ошол жака бар десем, мен мисалы бара албайм да, корком. Неге дегенде аябай коркуп калгам. Бул нерсе мен 1-класска кирейин деп аткан учур болуш керек эле. Апам экөөбүз, мен тайнем колунда өскөм да. Круглосуточный магазин иштетебиз. Актабада, Баетовада. Түндө апам анан да бир эки эже отурган магазин ичинде. Бир киши келди. Мынтип карасам, аябай мындай нуру жок, мындай бир сакалдары өсүп кеткен, арык, бир аябай страшный киши экен да. Арак берип коюңузчу деп сурады анан. Арак берди. Кеткенден кийин анан тиякта бир эже айтып атпайбы? Эже, бул биздин айылдык болот. Чың коргон бар го. Чың коргондон качып келиптир деп атышат. Абайлаңыз, кишиге кол салып ийет деп атпайбы? Анан апам көңүл деле бурган жок. Антиги эжелер чайларын ичип алып кетишти. Апам артты карап товарларды тизип аткан, анан келди бир маалда ошо киши келип туруп, колун мындай байланган экен. До сих пор эсимде, жолук менен байлалып. Анан арак берип коюңузчу деди дагычы. Анан апам аракты коюп, акчаң бер десе, мындай бир конфеттин кладышын кытыратып атат да, явно билинип атат конфеттин кладышы кытыраткан. Анан кийин апам акчаң бербесең бербейм деп туруп анан жаап койду. Мынтип мен кичинекеймде мындай кресло бар болчу, отурсам. Эшикти, короче, көргөздү мынтипчи. Мага айтып атат, эшикти көргөзүптү. Мен мынтип атпайбы. Блин. Апаңыз көргөн жок. Апам артта товар тизип атат. Бирок ошол нерсени апама айта албай атам. Тигинден тиги мени карап турат кечкечи. Канча жашта элеңиз? 1-класска кирейин деп аткан моменттер учурлар болчу. Анан тиги апам апа деп айтайын деп атсам, тиги мени карап турат кечке, кайра мынтип атат. Эшикти ач депчи, монтип кол менен көргөзүп.
анан дегичек деле апам да аябай тууганчыл да. Биздин бир тууганыбыздын кафеси бар болчу жаныбызда. Апам бир маал эле туруп эле тиги Кенебанын кафесин талкалап кетпесин бас карап кое болчу деп атпайбы. Тиги киши жоголуп кетти. Анан апа чыкпай эле болчу десем вообще болбой койду. Эшикти ачар менен эле, короче, бир бутун мындай магазин, мындай эмеси бийик болчу. Бир бутун жерге тыштары менен эле эшиктин артынан чыкты да жанагы киши. Апамды чачынан сүйрөп баратат. Не кыларын билбейм да. Анан милиция ушундан бир калп айтпасам бир 3-4 минутталык жерде алысыраак болчу. Чурукка майынча бардым. Милицияны такылдатым, ачпай койду. Анан мен эжем бар мындай. Эме деп коет го баа. Эркектей болгон эжем бар да. Бай. Анан ошол моменттерде байкем үйлөнмөк. Анан үйгө барсам түнкү саат 3-тө. Эжемдер үйдү ремонт кылып атышкан. Крастетип акташып ушинтип атышкан. Анан мен коркконуман апамды бирөө өлтүрүп салды деп айттырдым да. Анан эжем чуркап чыгат. Экөөбүз баратабыз магазинге. Буттарыбыз иштебей калгандай болду да. Жол арбып атат. Анан бир маалда дагы бир кошуна эжебиз бар. Ал болсо, ал дагы мындай бая жүргөн эже. Отуруштан келаптыр ал. Айылда ушундай го, отуруш боло берет го. Ал астыбыздан чыгып калып, Эркингүл эжени бирөө сабап атат деп атпайбы? Анан алар үчөөбүз чуркап бардык. Анан жанагы кишини отуруштан келаткан эже чоң бир кирпич менен чапты. Башка тийдиби? Ал дагы эле барсаңар эмне сабат. Бизди көрүп туруп качты да. Анан эжемдин астынан чуркап чыгып, эжемдин астына чыгып калды. Анан эжем ушундай урганда эсин жоготуп туруп жатып калды. Анан ошол моментте бара апаңды ээрчиткел деп атат. Тигилер колун кайрып базабашты. Апам ооратсам эле чачы аппак мындай көзүнөн кан чыккан бирөө келет. Мен жүрөгүм түшүп качып кетип атпаймынбы кайра. Көрсө ал апам экен да. Колундагы кулпусу менен апамды мындай көстөргө ургулай берген экен. Анан ошентип милициялар бар, ээрчитип келип, милициялар келип алып кетти, бирок эртесин кайра кое беришти. Эмне дегенде ошондой документ бар экен да. Эч нерсе кыла албайт экенбиз. Анан апам экөөбүз дарыланып чыгып, ошондон кийин коруп калгам аябай. Ошол эң коркунучтуу нерсе ушул болгон да. До сих пор азыр мисалы айылга барганда именно центрден ошондой өтөбүз да. Ошол нерсе, ошол история кечке кайталана берет да. Ошондой болгон. Ошондой коркунучтуу история болгон. Ошол кишини мындай элесимде бар, бирок андай вообще көргөн жокмун. Может азыр ал жакшы киши болуп кеткен же оңолуп кеткен, может барбы жокпу билбейм да. Анан до сих пор эле апам болуп отурганда кечке ошону эстеп каткыра беребиз, күлөбүз. Апам байкуша илайет. Дагы эле калкалган. Анан элмана мактана берет, мен кичинекей балам сактап калган. Сиз эң улуусу болчуңуз да. Мен мындай да, өзүмдүн үй бүлөмдө эң улуусумун. Мен тайнемдин колунда өсүп калгандыктан тайнемдин үйүндө эң кичүүсүмүн да. Ошон үчүн ал жакта эркемин да. Ошондой история болгон. Негизи таң калам да ушундай психологически больной кээ бир адамдар бар го, ошол справкасы бар деп, бирок деп ком менен аралашып жүрө берет да. Анан алар аябай эме болот, акылдуу болушат да. Мен сени бир нерсе кылсам, мага баары бир эч нерсе болбойт депчи билишет да. Ошондой добро берип койгон да аларга. Таң калыштык. Андан кийинчи апаңар больницага барып ушундай болдубу? Барып дарыланып андан жакшы эле. Эми ал айыл жергесинде болгондо андайын деле көп эле историялар болду. Анын баарын айтып отурсам ал жер азыр эме болуп кетет го, эмне эле? Ужасный подкаст болуп кетет го. Жана мисалы айтып коюшат. Эң коркунучтуусу ошол болгон да. Мисалы кечинде көзүңө бир нерсе көрүнөт, же болбосо ушундай бирөөнүн арбага келген сыяктуу болуп, ушундай айткандарга ишенесизби? Анан өзүңүздүн жашооңузда ошондой болгонбу? Кудай сактасын, андай болгон эмес. Негизи ошол нерселерге туруктуу болуш үчүн өзү бардык нерсе өзүңдөн зависит этет да. Мисалы ар бир нерсенин өзүнүн дубасын айтып, жатаарда өзүнүн дубасы
турганда, дааратканага кирип атканда өзүнүн дубасын айтып, жатарда өзүңө дем салып жатсаң, мисалы андай нерселер болбойт. Жана андай болгондорго болсо ал дагы өзүнөн зависить этет. Мисалы жаман жерде жүрсө, ыплас жерлерде жүрсө, арам нерселерди ичип, арам нерселер менен жүргөн адамга ошол нерселер көрүнүп, ошол нерсе жакындайт. Ошон үчүн таза жүрсөң, Эрмек устасы айтат го, силер намаз окуп, ар бир нерсенин өзүнүн дубасын айтып жүрсөңөр, силер вакуумдун ичинде жүргөндөй болосуңар, силерге эч нерсе көрүнбөйт дагы, эч нерсе дагы жолобойт депчи. Андай болгон эмес менде, Кудай сактасын. Бирок намаз окуйт окшойсуз, Намаз азырынча ошо эме болуп атабыз, Кудай буйрса ошо. Жакшы ниетибиз бар, эми ошо 5 маал намаз окуп тургузуп алалы деп. Эгер мекөңүздөр тең. Буйрса. Умрага кетели деп атканбыз анан. Жакын арадабы? Айгеримге азыр төрөңүнө калганына караганда эле байланыштуу. Кете албай калдык. Негизи келин тууралуу үй бүлөдө негизи айтылат го, эми мүнөздөмө берилет, жаңы келген келинге. Анан сиздердин үй бүлө кандай кабыл алды, негизи эле тууган тушкандар эмне деди, Айгерим айым тууралуу эмне деп айтышты? Айгеримди мен мурдатан бери эле экөөбүз мисалы тойго, ар кандай иш чаралар менен, концерттер менен барып атып эле уже көнүп калган окшойбуз. Аябай деле бул Айгуша мындай экен деген. Ошо бир эле нерсе көп айтылды, ошо кулагыма сиңип калган нерсе. Эме мамам айтты, келиниң өзүңө аябай окшош экен деп. Эң көп айтылган ушул болду. Келиниң өзүңө аябай окшош экен, мүнөзү да аябай окшош экен. Турган турпаты дагы өзүңө окшош экен деп көбүнчө айтты. Ошол эле сөз айтылды окшойт. Калгандары тиягы мындай, бияга тигиндей деген сөз айтылган жок. Баары сон. Негизи мындай Кудайдын буйруганы болот деп жашагандардансызбы, же болбосо мындай план коюп, алдыга пландап, ушул жылы буларды кылам деп мындай бөлөсүзбү? Пландайм, бирок ошол эле нерсени бирок Аллага таянып туруп пландайм да. Анан ошол нерсени пландап туруп, ошол нерсе жеткенчекти кечке дуа кылам. Алла, ушул планымды жеткире көр. Алла, ушул максатыма жеткире көр. Алла, ушул максатымды ишке ашырып бере көр деп пландап туруп, биз билбейбиз эч нерсени, жөн эле эмдиги жыл монтем. Ниет, ал жакшы ниет бар, ниетке жараша амал дейт го. Ниетти коюп койгон жакшы, бирок ошого чуркаш керек да. Максатты, мисалы мен бир жылда могу нерселерди кылам, могу нерсе, мисалы элементарно творчестводон алганда деле монча клип чыгарам деп план коем. Анан ошого чуркаганга аракет кылам. Ошол эле момент ошону суранам да. Ушуну ишке ашырып бере, Алла ишке ашырып бер деп. 2025 кандай пландарды койдуңуз? 2025 Кудай буйрса ошол аман эсен көз жарып алса деп кечке тиленип атам. Ошону бассам турсам да ошо ден соолугу менен сулуу, жүзүндө нуру бар кыз бер деп ошону кечке ойлонуп атам. Анан жашообузга тиешелүү нерселер көп эле негизи. Ошолорду максат коюп акырындан ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Бул жылы ошол умрага, даватка чыгып келүү планыңыз бар окшойт. Умрага ушул айдын этегинде кетмекпиз, анан тилекке каршы кете албай калдык окшойт. Анан көрөбүз го, эмдиги жылы кетебиз. Кызыңыздардын атын ким коеюн деп атасыздар? Айтылбайт? Азырынча айтылбай эле койсун. Ушул жөнүндө дагы өткөндө маселе болуп кетти. Мамам мен коем дейт. Анан чубагысын айтканы бар экен, ошо эң жакшысы ошо өзүнүн атасы койгон жакшы деп. Ошону жөнөтсөм, анда койсоң кое бер деп койду. Жүрүп калмайчу. Ошо ойлонуп алгам өзүм, ошо коеюнчу деп. Ошону коелу деп атабыз буйрса. Сиздер барасыздар да. Ооба, буйрса. Барганда ошо аттын билесиздер да. Ал эми принциптериңиз барбы жашоого деген? Кандай принциптерден өзүңүздүн принципиңиз бар, анан ошону аттап кете албай турган нерселер барбы? Ситуацияга жараша. Мисалы принципти коюп алып туруп, аябай мисалы татаал моментте турса, мен принцибим деп туруп алсаң да болбой калат. Ошон үчүн аябай деле принципиалдуу эмесмин го. Принципти аябай деле кое бербейм. Эмеге жараша да, ошо ситуацияга жараша. Мисалы
кайсы жерден эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деген нерсе менен жүрөм. Дегеним, сиз үй жумуштарын мисалы аял киши эле кылыш керек деп эсептейсизби, же өзүңүз деле мен эркекмин деп намыстанбай эле кылып кое бересизби? Жок, мен антпайм. Вообще антпайм. Мен наоборот, мен даже мону жыйнап койсоң болобу, же болбосо муну мынтип койсоң болобу деген дагы нерсе болбойт да. Мен баары өзүм эле алып коем. Анткени мамам бизди ошентип тарбиялап салган да. Мен элементарно мамам жумуштан келгенчекти үй жыйнап бүтүп калсам деп ушунчалык тызылдап бизди коркутуп койгон десем жаңылышам, бирок ошондой тарбиялап койгон да. Мен ушул нерсе привычка болуп калган. Мисалы бойдок кезде деле мисалы ойгондум, сразу төшөктөрүмдү жийип, шыпырыбай калмай ушундай адатым бар да, привычкам бар. Аны Айкөшө деле билет. Анан баягы эме кылбайм. Муну жыйна, тигини жыйна деп артынан аңды түшүп, сен жыйнашың керек деген нерсе жок менде. Оокаттарды кыласыз? Ооба, кыла берем. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо тамакты эле жасап коебуз. Тамакты наоборот эң даамдуу мен жасайм да. Тамакты наоборот сүйүп жасайм. Тигинден кошуп, мындан кошуп, дагы эмне кошсом деп чыгарып. Ошол. Сонун буюрса, сонун пландарыңыздар бар экен. Буюрса аман эсен көз жарып алсын. Буюрса. Сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Дагы да ачылып бердиңиз, чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз кийинки чыгармачылык жаатында да көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиз. Эң негизгиси мыкты ата болуңуз демекчимин. Айтканыңыз келсин буюрса. Чоң рахмат сиздерди чакырып койгонуңуздарга. Жана айтып өткөндөй эле бул бир кезде кыялдарым эле. Ошо кыялдарым ишке ашып, Алланын буйругу менен силер себепкер болуп, ушул кыялыбыз ишке ашып, эл жүзүнө бизди таанылтып, эл менен жакындатып койгонуңуздарга аябай ыраазыбыз. Кудай буюрса, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Негизи мен да өзүм ошо камеранын артында көп иштейм. Режиссер болуп, сценарий жазып, ошондо көп камеранын артында айтылбай калат. Сиздерге да чоң рахмат, байкелер. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик. Көп жакшылыктар келе берсин буюрса. Чоң рахмат.